Арыбаңыздар, Маданият каналы түз эфирдеги Маектөр деген көрсөтүүсүн баштайт. Айтып коюшат, жерден жаракка кетсе, акындын жүрөгү аркылуу өтөт деп. Ошондой эле чыгармачыл адамдардын жан дүйнөсү өтө назик, замандын күрө тамырын алар чыгармалары аркылуу айта алат, жазат. Бүгүн дагы кыргыз прозасындагы жакшы ийгилик туурасында кеп кылалы деп атабыз. Тактап айтсак, мына менин колумдагы Күдүк деген белгилүү акын жазуучу Гарба Орозматовдун романы Жан гана жарык көрдү. Ушул китеп жөнүндө сөз кылалы деп студиябызга Кыргыз Республикасынын эл акыны Карбалас Бакировду, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, философия илимдеринин доктору, белгилүү акын Баяз Туралагабызды жана ушундай эле китептин автору, маданияттын мыкты кызматкери, белгилүү акын жазуучу, Күдүк романынын автору Гарба Орозматовду чакырганбыз. Куш келипсиздер деп туруп сөзүбүздү баштасак. Жашылуулатып эле баштайлы, Карбалас агай. Мен ушул Гарбанын китеби колума тийгенден кийин окугандарды, романды окугандарды чакыралы дедик дагы. Жазуучу жөнүндө акындар сүйлөсүн деп туруп сиздерди чакырдык. Куш келипсиздер. Китепти окуп чыктыңыз. Азыр байма-бай китептер чыгып атат. Окурмандар ирге окуп атышат. Деги эле романды ар ким эле жаза бербейт. Роман жазуу бая таш көчүк болуп отуруп, кызылдай эле эмгекти талап кылат. Бул Гарбанын биздин колубузда жан гана тийген китеби кандай роман болуптур? Ушундан баштайлычы сөздү. Көңүлүңүзгө төп келдиби? Сиз чоң акынсыз эми баягы. Проза окуганда окуйсузбу прозаны? Кандай таасир алдыңыз? Сөзсүз да прозаны окуйбуз да. Эми Күдүк романы Гарбанын Гарба деген ысымдын өзү эле Кыргызстанда мындай ысымдардан бирөө эле болуш керек мындай. Мунун чыгармачылыгы дагы дал ошондой өзүнчө бир бөлүнүп турган чыгарма деп эсептеймин. Мына Күдүк романында күдүк деген нерсе эми толук түшүнүктүү эмес дегендей сөз да эми бул эмеде чыгармада баягы Советтер Союзунун учурундагы эң биринчи бул 3 бөлүмдөн турат экен. Биринчи бөлүм баягы жайын чөп чапкан маалдагы каармандар жөнүндө, андан кийин жанакы неменин Жумабектин жоголуп кетиши, андан кийин Ильяздын баягы каза болуп калганы. Ушулардын баардыгы өзүнчө бир окуяда ар бирине шашпай неме кылып отурсаң болот. Мисалы үчүн жанакы чөп жөнүндө жазган биринчи бөлүмүндө Жидегүл деген айым болот. Анын булар баягы эмеге барып чөптөрдү чаат да, жанакы чөптөрдүн баарын чаап, жыйнап, анан кийин алардын дагы баягы акысын алыш керек, акчаларын алыш керек экен. Анан ошолордун баардыгы ошол жерден жана ошол жанагы чөптөрдүн баардыгы уурдалат да. Аны эме атын неме кылып атам азыр. Чөптү уурдаган мына Шайдуулат. Шайдуулаттын жубайы Насипа. Бизердеги образ романда. Ооба, роман. Ошол Шайдуулат негизинен баягы ошол чөптөрдүн баардыгын түндөсү барып уурдап кетип, анан баардыгы барып, мисалы үчүн жанакы кылыч барып, үйүнө барып, баягы чөптөрдү көрүп, чөптөрдөгү бул кылыч өзүнүн баягы аттарынын баарын жазып койгон да, жанакы эмеге. Ичине чөптөрдүн эмесине өзүнүн аттарын жазып койгон. Жазып салып койгон да. Жазып туруп, анан ошону дагы көрүп туруп эме кылса дагы тиги эч мойнун албайт да. Анан мойнун албай койгондон кийин анан бул эме Чөптүн ичине катылып коюп атпайбы? Саламат эменин атасы. Анан булар баягы мисалы үчүн башка бирөө болсо, эмне үчүн мына жазылып турбайбы деп туруп мойнуна койсо болот болчу да. Эми булар эми ошого болуптур, мойнуң албай койдуң эми деп туруп анан баса беришет да. Анан ушундай баягы
adamkerçilik maselesi en birinci mындай bir mekindikке çıgat da bu kitapta. Адамгерчилик маселеси. Adamkerçilik maselesi, anan keyin iman maselesi mындай en birinci orunda turat dep oylayım da. Anan roman çındığında abdan mıktı yazılgan. Bunu şu okurmandardın bardığı okurmandardın koluna tiygenden keyin bir алар özlerinin fikirlerini aytat degen oydamın. Жакшы. Баяс ага, сиз буга чейин деле Гарбанын чыгармаларын окуп келдим деп атпайсызбы жана сөзүбүздүн биринчи Гарбанын аңгемелери жөнүнө токтолсоңуз. Баягы алгаш жасап атканда аңгеме жазып, анан чоң жанрларга, повесть, романдарга киришет го. Ошол эмнеси менен Гарбанын чыгармалары тартат сизди? Мен мунун Кайсыл жагын? теги дегенде Гарбанын кандай жазуучу болду экен деп анан бир аңгемелерин окугамда, ошонун ичинде бул бир топ убакыт болуп калды. Анан ошонун ичинде жанагы капсул, эле аталышы. Капсула, мезгил кутусу. Капсула, ошол биринчи окуган немем. Кийин анан мен мага аябай бир жакшы таасир берген Кыргоол деген бир аңгемеси бар да мунун. Бул эми окуя бир кызык да, бул бүтүн өзү Гарба айылдын турмушун өзү. Мына романда да ошо айылдын турмушун жазат. Ошо жердеги жана мына Какем айтып атканда чөп уурдаган ошол учурду эстеп, менин да бир бала чагымда бир машина чөптү бирөөдүкүн уурдап кетип, анан бир чуу чыгып, анан табышып, уяткарып, ушундай болгондо ошолор эсиме түштү да мен. Бир убактарда бир ушундай нерселер болду. Өзүңүздүн башыңыздан өткөн окуялар. Талаада бирөөлөр чөй кургагандан кийин жийип буну алып кетем, аны алып кетем деп колу тийбейт. Ошол убакта башка бирөө барып түнү менен басып алып кетип атат да. Анан бирок айыл деген эми саналып эле, алар сураштырып отуруп эле анан таап алат. Кече ким чөп алып келди эле деп эле анан каерден алып келди болот, анан ошо менен таап алып уяткар ошондой болгондо анан ошо Гарбанын романында ошондой чөп уурдаган каарманы бар да, ошону окуп туруп өзүмдүн жаш кезимдеги маселелер эске түштү да. Анан жана Кыргоол деген аңгемеси да абдан бир кызык да. Ошо кадимки эле айылдын ичинде бригадири бар, башкарма бар, район секретары текшерип келет. Анан текшерип келсе, эми көп жетишпеген немелери көп да. Кызматта калып калыш үчүн анан бир жерге кой союп, бригадирин айтып башкарма. Сен ошо бир токойдун ичинде баягы көлөкө болуп мурун бирөөлөр келгенде тозуп алып узатып жүргөн жери бар экен, секретарды эпти ошол жерге алып келгиле. Анан эми оозун майлап койсок эми анча-мынча нержебиз жабылып калар деп, өздөрү кызматта калгандын жандалбасын кылып атышат да. Анан чын эле ошол жергече алып келишет. Секретар айланып анан өзүнүн тиги кемчиликтерин айтат, башкасын айтат, анча-мынча урушканы бар. Ошол биз деле жаш кезде угуп калдык. Чоңдор катып эле урушчу, кичинелерин, өзүнүн кичинелери. Кызмат боюнча алдындагылар. Кичинелерди урушчу, кээде атаң, апаң деген сөздөр айтылып кетчү ал немелер. Бул ошону алганда, ошол айылдын жаргондору менен кандай айтылса, ошондой кылып жазган. Анан ошол жерде жанагы козунун этин жеп, жакшынакай болуп ичкиликтен ичип, анан ырдап чордоп отурса, Кыргоол учуп калат да. Анан Кыргоол учуп калса, жанагы район секретары айтат, ушу Кыргоолду кармап келгиле дейт. Десе бирөөсү бар ал башкармасы, башы өзү бою менде окшойт, бирок курсагы чоң экен. Ошол өзүнүн эмесин жууп эптеп актанып, кошоматчылык кылып тура калып ушу Кыргоолдун артынан кетет. Анан беркиси кетет башкармасы. Иши кыза, анан бригадир отурат бу жерде, баягы чайын куюп тиги болуп коюп анан аны эмне барбайсың десем, экөө жетет го дегендей кылып алды. Бригадир, Анан тигилер эми каяка жетет де, Кыргоолду де кармап жегенди аны уккан эмеспиз. Кыргоолду атып жейт, же тузакка түшүрүп жейт. Анан ошо келгенден кийин анан ентиги бир жарым саат. Кармаптыр анан. Каякта кармабайт да аны. Кыргоол карматабы эмес. Анан кийин келишет да, келип таппай да калды да, каяка кеткенде жөргөлөп токалың токойдун ичинде.
Anan gel janana tigi rayon sekretary aytып atpay, taаңноо райондар десе, силер өзү кыргызсыңарбы? Bu ata-babаңардын салтында кыргоолду кармап жептир деген дуктуңар беле өзү негизи. Деп анан аягы эртеси баягы мындай иштен алып бул силер салтты билбеген, артты эптеп эле кошоматчылык кылып ушинтип жүргөн турбайсыңарбы? Деп анан баягы урушкан кайра бригадир кызматта калып, тигил үчөөнү кызматтан алат да. Ушундай бир абдан мында бир күлкүлүү бир жагы bir çoğun satira var da bu Kırgoğlu'nun özünde öte bir kızık nersi var. Anan Garbamında çındık var mı? Bolgon okuya mı? Oşo bolgon okuyaken keyin sorazam oşonun negizinde жазган. Эми Garbada mınday bir jakşı nersi var eken da keyde okuya kovalap жаза берет de işte жазуучулардын көбү. Bir okuyanı kovalap oturup. Bir kızık okuyan alat da iyi kızık eken de öyle жаза берет. A Garban bir filosofiyalı mаңыздын кармайт экен да. Анан ошонун тегерегинде жана окуяны айлантып ушундай баяндайт экен ол. Мунун немеси жана капсула деген аңгемесинде де ошо көрүнөт да. Ал капсула аңгемесинде болсо бул ошо бир daarаткана салыш үчүн айлыгын топтойт. Бала чакасын айтат, аялына мактанат, мен daarаткана салам. Тиерге дейт. Daaratkanasındагы өзү урутуп калып, салбай турган жерге салып алат экен, фундаментин куюп алат. Анан өзү ырым кылып аерге 1000 сом капсула баягы салып атпайбы? Бөтөлкө салып тиги, бул 1000 сом салып коет ал жерге. Чыгызда ушундай бир кызык нерселер бар. Анан бирок аягында эми жыйынтыктайт да. Ошо ортодон 3 жыл өтүп кетет. Жана бир 3 жумада сала турган daarатканасына 3 жыл өтүп кетет. Салынбай. Анан салынбайт. Анан кийин ошону өзү бүтөрөт да. Мен дейт, ушул даярдаган акчам бар эле дейт. Аердан мындай болду дейт. Кийин анан усталары келсе өзү командировкага кетип калат бул бир жака. Ушундай бир абдан кызык окуялар, чачышкан окуялар келип, daarаткананы сала турган жол ачылбай коет да такыр. Анан өзү аягын бүтөрөт да. Ушу daarатканамдын дейт мындай да багы да ачылбады, жолу да ачылбай койду. 3 жыл, мында 3 ай болду. Алгече 3 жумада салып турган немем. Баясаган. Бул турмуштун агымы да мен ошол агымды өзү ошол убакытка байлап, жанагыл бир окуяны бир убакыт менен адамдын убактысы кантип убакыт билинбей өтүп кетет. 3 жумада сала турган нерсе 3 жылдан кийин да салынбай турат. Бул көрсө адам бир чыгыныш керек. Адам бир максатты койгондон ушу өтө өзүнө чыкпаса, ушинтип эле убакыт өмүр өтүп кетет турбайбы деп өзүм бүтөт. Деген ой. Жакшы. Экөөңүздөргө дагы бир суроо берейин да, экөөңүздөр тең жооп берсеңиздер болот. Бу артка кылчайып 20-кылымдын прозасында карасак жанагы 60-жылдарда Стамов, Мурза Гапаров, Жусупалиев, Кеңеш Жусупов бир топторун санай берсек болот да. Алардан айырмаланып бу гарбалардын муун кийинки келген, Султан Раевтагы агасы жакшы маек берген экен. Азыр эмнени жазсак тема көп. Азыр ушундай заманда жашап атабыз депчи. Эмне артыкчылыктары бар азыркы кийинки муунду мына жаңы жазып аткан роман жазып атышат. Эмне артыкчылыктарын байкасак болот? Эмне кемчиликтерин байкасак болот кийинки муунга? Агай, философ катары, акын катары айтсаңыздар. Hakem Ayşin bu kişi bardığını ayta verir. Акын айта. Ал эми мурда Эмне артыкчылык, эмне Мырза кемчиликтер? Гапаровдор жөнүндө айтып атпайсыңбы? Мен Советтер Союзунун учурунда баягы эме бар эле, цензура деген бар эле. Цензура бар эле, ошо цензурадан чыгып кетүүгө мүмкүн эмес эле. А кийин цензура баягы Советтер Союзу кулагандан кийин баягы темалардагы жазуучулардын баардыгы өзүнүн оюндагысын кадимкидей айтып калды да. Эркин. Айырмачылыгы. Болбосо мурда айтып аткан эми мурда Советтер Союзу кийин Советтер Союзунун учурунда ушу бизге бир уруксат берип койсо, ушундай бир чыгармаларды жаратат элек деп анан кийин да сөз болбодубу баягы. Эми азыр мында мисалы үчүн мына бул китепте Күдүк китебинде жанакы ушундай баягы кыйын турмуш болуп Казакстанга барган Миграция, Ильяздын Казакстанга барып муну уурдап кетиши, алып кетиши тияка ушулардын баардыгы болгон окуяларда. Канча эмелер мына биз тааныган эле кишилердин кээ бир эме баласы ошо келбей калды ошол жака барып. Ошондой нерселердин баардыгы, ошонун баардыгын баягы
бүгүнкү күндө болуп аткан окуяны 90-жылдардан берки Советтер Союзу кулагандан кийинки окуялардын баардыгын абдан жакшы чагылдырган да бул романда. Ошол роман ошол бүгүнкү күндө жашаган адамдардын турмушу жөнүндө чагылдырылат да. Рахмат, сизде толуктоо барбы жана? Немеде кыскараак убакытты көбүрөөк неме кылбайлы. Мисалы Совет убагында бир чоң каарман бар болчу, Совет адамы деген. Бүт адабият, партия бар да. Партия, бүт эсирдин жазуучулары ошол образ ачканга иштеген да. Анан бул эсир чачылгандан кийин ар бир эл өзүнүн адамына өзү кайрылды да. Биз кыргыз адамынын образын эми ачып атабыз да. Эми болгондо дагы бизде баягы идеология болгон жок. Ар ким өзүнүн башынан өткөн, өзүнүн тагдырына байланышкан жактарды ачып атат да. Мына мисалы үчүн азыр Какем айтканда жанагы башкы каарман бирөөсүн уурдап кетет Казакстанга, кул кылып жүрүп атат. Бул маселелерди бүтүн биздин кыргыздын башынан өттү да. Бизде мына мынтип уурдап кеткен экен, анан мынча жыл кул болгон экен, анан мынтип жүрүптүр, бир талаада жүрүптүр, тиги бу деген маселелер ушунда да. Мен буга чейин дагы баягы Бактыбүр Сейитбекованын бир түрмөнүн артында гүлдөр дегенди окугам да. Бул миграцияда жүргөн кыргыздардын жашоосу да. Андан кийин менимче тиги Жеңишгүл Өзүбеков өзүнчө бир сериалдарды мына тартпадыбы? Миграция темасы боюнча. Биздин бүгүнкү Кыргыздын башынан өтүп аткан тагдырлар мына ушундай да. Ал бул Совет убагы деген кетти, ал жок. Биз бүтүн бүгүн Кыргыздын кыргыз адамынын башынан өткөн окуяларга өзүбүздүн жазуучулар ушу кайрылып атат да. Бул эми бир убактарда бул өзү тарых болот да бул. Себеби ошо көркөм адабият бүгүн эмне болуп атса ошону чагылдырып атат. Илим эмне болуп атса ошону фактылар менен айтып, ошо бир жыйынтыктар чыгарып атат. Ошондуктан азыркы адабиятта эми бул өзүнүн ичинен бир чоң жазуучуларды чыгарат, Кудай буйруса. Чоң бир жазуучулар. Себеби эмне үчүн чыгарат дегеним бул бар азыр ал жазуучулар. Биз аны көрө албай атабыз. Аны ача турган сын жок болуп калды да. Сын жанры жок болуп калды дагы. Анан кийин биз азырынча аны көрө албай атабыз да. Баа опур топурдун ичинде кээ бири жөнүндө ушу сөз кылып калып атабыз. Ачынында бир мүмкүн залкарлар пайда болуп, ичинде алар өзү билинбей жашап атышат да. Жакшы. Ошон үчүн бир келечекте азыр мына сын жанрына кайрылуу болуп атат. Ошондо мына Гарбанын муунундагы, мындан кийинки келаткан муундагы, мунун алдындагы муундагы ушу бизден кийинкилер дагы өзүнчө бир тандалып чыгып, анан ошол кандай жазылгандыгы, эмнени жазгандыгы тууралуу да менимче келечекте кеңири сөз болот деп ойлойм. Мына ошол авторлордун бири мына Гарба ошол мына Кыргыздын адамы жанагы айылдагы чөп уурдаган маселеси ууру, бир каарман ууру да. Бир каарманы колго түшүп кетип кул болуп жүргөн, өзүнүн бир тууган элибиздин ичинде кул болуп жүргөн адам. Жоголуп кетип эле жок, таппай. Канча жыл өткөндөн кийин анан кайра келип өзүнүн ошол окуясын айтып атат. Асынып өлгөн каармандар мисалы үчүн бар. Бул бүт биздин башыбыздан, элдин башынан өтүп аткан окуялар болуп атат да, ушунун баардыгы. Анан мына ушуга Гарба өзүнчө бир ушул романында мына кайрылып атат. Дагы канча авторлор ушул нерселердин тегерегинде жазышып атат. Бул өзү биздин элибиздин бүгүнкү кийинки 30 жыл ичинде өтүп аткан тарыхты биз ушу көркөм адабияттын деңгээлинде чагылдырып берип атышат да. Ошонун ичинде бир мыкты романдардын бири мына ушул Гарбанын ушул Күлүү романы. Рахмат, бар болуңуз. Рахмат. Акындар Сүйүнбай Эралиев айтты эле. Жанагы сиз айтып кеткенде сынды карасак деле ошол акындар мыкты сынчы чыгат экен да, акындардан дагы. Аман Токтогулов, Сүйөркул Тургунбаев деген мыкты сынчылар чыкты да. Анан акындардын колунан проза жазса проза келет, публицистика жазса публицистика келет, роман жазса роман келет, повесть жазса повесть жаза берет депчи. Анан биздин мынакей автор дагы ыр менен баштаган менимче. Бир нече ырлар жыйнагы чыгып, анан көрсө ыр жазган адамдын колунан баар келет турбайбы? Анан Гарба, буга чейин да Сыр төгү деген роман жаздыңыз эле, бул экинчи романыңыз болду. Бул ар бир нерсенин өзүнүн көтөргөн жүгү бар да. Көтөргөн жүгү эмне деп ойлойсуз? Эмнени айтайын дегенсиз? Өзөк эмне түшөт? Өзүңүздүн оосуңузду таанугачы. Туура эми бул биздин ушу кыргыз адабиятында негизи эле ушу байыркы Аристотелден бери эки нерсеге нааразы болуп келишкен.
биринчиси ушу кийинки муун баягы биздин муундай болбой калды деп нааразы болуп келген. Азыр деле ошол сөздү Аристотельден деле колдонуп келебиз. Кийинки балдар биздикиндей болбой калды деп. Ал эми экинчиси ушу адабият жанрында мурунку жазармандай кийинки жазармандай жазбай калды деген сөздү угуп калабыз. Азыр деле ошол Мурдагылар мыкты жазса эле. Мурдагылар мыкты жазса эле деп. Биз ошол мезгил өзү тараза да биз ошол сөздү картайтпаш үчүн биз ушул орто муундамын эми орто муундун дагы биз кепке калбаш үчүн биз мыкты бир чыгармаларды мектеп окуусунан баштап бир баягы карыган убакка чейин окуй турган бир жанрларды берели деген бир ой бар да. Ошонун ичинден өзүмдү алып карасам, сиздин сурооңузга баягы бир түз жооп бергим келип атса, эгер ошол болсо мен ошол мезгил талабына жазып атамбы, окурмандардын талабын аткарып атамбы, ошол менин чыгармаларым мезгил кезип атабы деген баягы түйшүктүү ойлор турат да. Ошону бир баягы бир кыргыз адабиятына, кыргыз элине берүү менин жүрөгүмдө турат да. Ошондуктан баягы эме ар бир айтылган сөз атылган ок деп атпайбызбы, ошо мойнубузда баары бир жүк салаңдап турат. Эл үчүн бир улуу чыгармаларды, жакшы чыгармаларды жаратабыз деген бир мойнубузда жүк бар да. Ошого салыштырып, сиз айткандай мен да бир ыр менен поэзия менен баштагам. Поэтикалык 2 китебим чыккандан кийин анан кийин баягы аңгеме повесть жазып анан романга даядым. Бул экинчи романым. 2000 экземпляр чыгардым эле, азыр калбай калды. Эми кайрадан басып чыгарам буюрса. Демек баягы окурмандардын бир талабына жагып атат бир деген нерсени бир айткым келет. Ошого жараша дагы кийинки мезгилдин күрөөн тамырын кармап, мындан дагы бир баягы орусча айтканда креативный ойлорду ойлоп, баягы адабиятта кайталанбаган, кыргыз адабиятында эле кайнай бербей, бир дүйнөлүк адабиятта дагы сүңгүп кирип, ошолорду бир кайталанбаган образдарды өзүбүздүн менталитетке, өзүбүздүн кыргыз элинин бир жатык тили менен жазып элге арнасак деген бир улуу кыялдар турат да. Жакшы. Баары жөн жеринен болбойт да. Баарыбыздын устатыбыз бар. Баарыбыздын көзү бары, жөн эле көрбөгөн устаттар болот да жана китептер аркылуу. Анан ушундай роман жазып калганга, жалпы эле чыгармачылыкка келгенде сиздин устатыңыз ким болду? Дүйнөлүк алкактын алганда же кыргыз жазуучуларынан бакында? Менин биринчи устатым өзүм атам болду. Анткени ал баягы көп окуйт эле. Биз баягы Фрунзеге барып келгенде бир кичинекей брошюралуу китеп алып барсак, ошо баягы биз жаштык экенбиз, атабызды алдып баягы мына китеп алып келдим десе, бир кой балам, бир ирик, бир тай деп баягы бизди көрсө ага киши кызыктырып жүрүптүр. Биз өзү да кызыгып кууп окучу эле, анан бирок бир кызыктырып, анан баягы тентек кылып койгондо жаш балабыз, анан баланча чыгарманын баланча карбозундай же болбосо атын айтпай ал чыгарманы айтып баланчадай болуп деп койсо эле бул кайсы китептен алды деп бир 10 чакты 15 китепти окуй берип анан кийин атам сөзүн бир китептен, ошондо да 13-14 китептен таап алып анан эстейт элем. Көрсө биз адабиятка үңүлүү, баягы адабиятка куштарланып ушу бала кезибизден калыптыр. Баягы устатым биринчи өзүм атам деп айта алам. Андан аркы баягы устаттарым көп, мына агайларым сын жаатында баягы жазып баягы басмаканага алып бара электе агайларыма сындатып кандай болуптур, эмне кылыптыр, толук романга жатабы, повесть эле болуп калбайбы деп баягы Кыргызстанга жооп береби талаптарга? Талапка жооп береби? Кыргызстанга уят болуп калгың келбейт да десе жок деп ушу Академия наукта бир топ агайларым бар, ошолорго окутуп келип, жок, толук роман, азыркы талабы, азыркы ушу 21-кылымдагы романдар ушундай жазылат. Өткөн мезгилди, башка жанрларды өткөн мезгил дегенди токтотушуңар керек. Ага кезден цензура бар эле да, биз коммунисттик партиянын, Советтер Союзунун шкаласында айланып жүрө, анан жазылчу да, андан өтүп, кээ бир жерде бир кыйыр түрүндө тийишип, баягы геосаясат абалды курчутуп албаш үчүн, баягы эл аралык абалды курчутуп албаш үчүн кээде биз деле тайманып бир кыйыр түрүндө жазып өтөбүз да, ошол болгон окуяны, ошол республиканын баягы бир маданий бир алкагына тийишип албагыдай. Бирок азыр цензура жок, бирок каалаган темабызды жазып атабыз. Бирок ошо окурмандардын талабына ылайыктуу чыгармаларды жаратып берүүбүзгө биз милдеттүүбүз деп ойлойм. Жакшы.
Баяс ага, сиз жана бир жакшы бир ойду айтып кеттиңиз. Азыр мисалы мыкты чыгармалар да жаралып атат, бирок ошол эле учурда жанагы начар чыгармалар да бар да, ачыгын айтышыбыз керек. Мисалы ошолордун иргээ окурмандар мыктысын таап алыш үчүн буга эмне керек, эмне жетишпейт? Мисалы ушундай жакшы чыгармаларды биз окурмандын табитин кантип бир калыптандырышыбыз керек? Туура. Азыр жакшы чыгармаларга караганда жаманы көбүрөөк деп айтсак болот чынында. Жанагы орусча серия литература деген биз сыйганда жеңил желпи, жеңил желпи. Жеңил желпи. Ошо жеңил желпи темага көбүрөөк болуп, анын жана жазган китеби өтүш керек болуп, анан мындай бир эротикалык темада жазылган көп чыгармалар болуп кетти. Анан детектив, мындай бир адам өлтүргөн, тигүү кылган, эми ошонун бир кызыгы базар, элдин көбү аялдар базарга чыкты да. А базарга чыккан адам аны отуруп алып окуйт экен, ошондой жеңил нерселерди окуп алды. Эми мындан эл тажап, чарчады да. Азыр мындай олуттуу адабиятка кайра карап, эл эми тандап окуй баштады. Биздин эл мындай адабият деле окубай калды деп ойлогонбуз. Чын деле окубай калган. Мына азыр китептерин чыгып аткан эмнени билдирет? Эл алып атат да аны. Китепти алып окуп атат. А ошондо мына жазуучулардын өзүндө дагы деп мындай олуттуу бир адабиятты жазыш керек деген жоопкерчилик пайда болду. А мурун эптеп бир нерселерди жазып тыйын тапкандын да айласы болду да эми. Жазуучулук менен биз жамбак албай калып, мен мисалы окумуштуу болом деп эч качан ойлогон эмесмин. Мен үй бүлөмдү багыш үчүн анан сабак берип баштадым вузга келип. Карасам жаш балдар, кыздар деле бир кандидат доктор болуп алган. Анан жөн эле жүрө берсең болбойт. Анан элге окшошоюн деп атып, ошон доктор болуп калды. Мезгилдин талабы. Мезгилдин талабы. Анан бул зарылдыктан келип калды да ушинтип. Мен эми үчүн тиги жазганды жаза албаймын деп атып, анан жазып ошондой болду да. Анан эми бул биздин доордун, мезгилдин заманы да. Мага окшогон көп да, ал бир нече мына жанагы Сулаймандар бар го. Кайыпов агай. Кайыпов бар, берки Ырысбаев бар, мына ушулар доктор, өзү акын, жазуучу, ошол убакта илим пост окумуштуу болуп калды да. Биздики ушунун бар жана меникиндей бир себептер болду да, бир жолдор алып келди да. Анан дагы да болсо өзү адабияттын ичиндеги мыкты адабият дегенди сынчылар ачыш керек да. Сынчылар алып чыгыш керек. Мына ушул күдүк сыяктуу мыкты чыгармалар болсо, ошону адабиятчы ачып бериш керек, сынчы. Сын жанрынын милдети ошол да. Адабиятты бүтүн карап чыгып, ичинен анан кийин олуттуулар мына ушундай маселени көтөргөн, аны көркөм деңгээли мындай, анын ой жүгүртүү деңгээлдери, философиялык тереңдиги мындай деп, анан ошол себеп ал адис да. Жөнөкөй окурманга караганда ал профессионал катарында тигини алып чыгат. Анан ошол алып чыккан чоң оор деген адабият дүйнөлүк адабияттын салмагын алып келгенде кандай болот? Ошол ала алабызбы? Же улуттук классиканын деңгээлинде, анан дүйнөлүк классиканын деңгээлинде кантип биз ошо салыштыра алабыз деп, туурабы? Мына биздин ичибизден ошо мына чыгып азыр Султан Ырайев азыр дүйнөдө ат салышып атпайбы? Ал эми жакшы өзүнүн бир жолу болуп, ошол бир кызматынан да пайдаланып, чыгармаларын, мыкты чыгармаларды жазып, анан аны чет тилдерге которуп, анан ошол аркылуу дагы ошол чет жака билинип, өзүн өзү чыгарып атат да бул. Аны чынында бир сын жан алып чыкты деп ойлобойм. Анда ал өзүнүн жолу башка кетти. Бирок ал өзүн өзү али ача албаган адабият китептер али турат да. Өзүн өзү ачпаган жазуучу мыкты чыгармалар турат. Акындар турат. Көп. Мына азыр мына бир убактарда 200ге жакын жазуучу болсо, азыр 600ден ашык менчи, барбы? 600ден ашык жазуучулар Союздун мүчөсү болуп атат. А демек ошончо көп болгондон кийин көп мыктылар чыктыбы, же аз чыкты, эмне себеби болуп атат? Ал дагы ошол. 700-800 ошондой болуп калды окшойт. А биз ошонун ичинде бир убактарда проза жанры солгун тартты. Себеби аны жаза турган жазуучулар болгон менен жаза турган убакыт таппай, шарт таппай калды да вот. Ошону анан кайшы үйүндө кичине шарты барлар жазды. Азыр кичине курсак тойгондон кийин мында калың китептер пайда болду. Биз кубанычыбыз керек. Поэзия токтогон жок да.
ошол кичинекей китебин чыгара албаса дагы жаш мыкты акындар поэзия жанрында менин байкашымча мыкты акындар бар. Али дагы аларды ачыш керек, аларды дагы алып чыгыш керек да. Анан ошондуктан бул жерде эмне болуп атат дегенде эле биз кайра ошол бир адис профессионал сынчыларга биз мүмкүнчүлүк берип, ошолорду көтөрүп, ошолордун иштешине шарт түзүп берип, анан булардын ичинен бир мыкты деген улуттун деңгээлинде окуй тургандарды алып чыккыла деп айтыш керек эми. Мына бул алар мыкты экен. ошолордун милдети да. Жакшы. Анан албетте кээден профессионал жазуучулар дагы мында окуп атып, өздөрү бир байкап ой пикирин айтып атат. Мына биз эми Хакем экөөбүз келип Гарба жөнүндө айтып атпайбызбы? Такыр сөз кылынбай жүргөн мүмкүн бир дагы мыкты жазуучулар бар да вот. Аны сөз кылыш керек, алыш керек, ачыш керек да вот. Жакшы, мына өзүңүздөр билесиздер, баягы сынды эстегенде бир топ ысымдар бар да. Анан жакында эле Абдыган Эркебаевдин эгемендик жылдардагы адабиятты ушундай болуш керек менимче. Ушундай китеби чыкты. Анан Facebook азыр мурдагы кесиптин кандайдыр бир деңгээлде мындай милдетин аткарып аткандай да. Анан көп чыгармаларыбызды ошол жерден окуп калып атабыз. Осмон Акун Ибраимов агай мыкты сын жазды, мисалы да. Анан сиз кандай ойлойсуз? Ушундай жакшы чыгармалар көз жастымда калып аткандай да. Ошол жанагы эле жеңил чыккан китептердин катарында. Бул эме айтып атпайбы, баягы туралы жанагы сынчылар болуш керек деп. Мисалы үчүн Белинский, биринчи Пушкин, Лермонтов, Гогольдорду ачып чыгып атпайбы? Ал эгер эме Белинский болбосо, мисалы үчүн ал деле дагы 10 жыл, 20 жыл, 30 жыл тура берет беле, дал ошол сыяктуу сөзсүз сынчылар керек да. Адабиятка сынчылар керек. Анан мына кыргыз романдары жөнүндө, мисалы үчүн Төлөгөн Касымбековдун баягы романына эме Кадыркул Давутов белгилүү сынчы эме жазбадыбы, баш сөз жазганда, баш сөз жазгандан айтып атпайбы? Сынган кылышта. Кыргызстанда 100дөн ашык, мисалы үчүн романдар бар деп атат. Романдар бар, повесть романдар бар, бирок баягы чыныгы романга татыктуу ошол Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылычы деген тарыхый романга. Анан баягы көпчүлүгү баягы ошол нерсеге жооп бербей калып атат деп, жана 100ге жакын роман жазгандар көп болуп атат. Бирок Гарбанын чындыгында мына ушул экинчи роман экен, чындыгында абдан Кудай буйруса окурмандардын баары окугандан кийин өзлөрүнүн эң жакшы пикирлерин айтат деп ойлойм. Эң мыкты роман деп эсептеймин. Ва бүгүнкү күндө анткени ошол бүгүнкү күндөгү турмушту чагылдырып атат да бүт. Мисалы үчүн Казакстанга кетип жанагы жоголгон каармандар жөнүндө, үй бүлөлүк маселелер жөнүндө, 90-жылдардагы кыйынчылык, жанагы оокат деп, жанагы Казакстанга кеткен дагы ошол айылдан келип туруп, анан кийин айылдан келип иш издеп бу жерден акча таппай, анан ошол акча табам деп анан кийин жоголуп кетип атпайбы? Ошол нерселердин баардыгын 90-жылдардан берки бүгүнкү күнгө чейинки окуялардын баардыгын чагылдырган, абдан жакшы чагылдырган да. Жакшы. Эми китепти ар бир окурман окуш керек да, Гарба. Анан ушул улам жаңы китеп чыкканда, мына баарыңыздар деле билесиздер, баягы көкүрөк бошогонсуп, жүктү алып салгансып калат да, жеңилдеп адам. Анан алдыда кандай тилектер турат? Жаңы чыгармалар, кандай көрөсүз китебиңиздин келечегин? Бул деле баладай да, анан улам кийинки чыккан бала, баягы улам кичүүсү жакшы көрүнөт го. Акын жазуучуларга ар бир китеби баладай. Баягы Сооронбай ага айтты эле, анын сыңарындай улам канча китебиң болсо ошончо балаңдай эле болот экен. Бирөө жакшы чыгат экен дейт, бирөө жаман чыгат экен дейт, бирөө тилиңди угат экен дейт, бирөө тилиңди укпайт экен дейт. Азыр кандай ойдо болуп атасыз китеп жөнүндө? Эми атакан мен эгерде Гарбага чейин бул Хакем толуктаган бир эки сөз айтып коеюн. Болот. Мынагы жанагы сынчыларга ошо профессионал сынчылар болуш керек, ушулар бир ачып чыгыш керек дегенибиз маселеси да. Мына Хакем жанагы айтты дагы, мындай учкайраак айтып кетти. Ошол Пушкинди Белинский ачканга чейин катардагы акындай болуп жүргөн ал. Пушкин. Да, бир белгилүү деген. Анан айтсам ал Байрондун көлөкөзү да деп ушинтип айтышкан да, орустун өздөрү. Чынында Байрондун таасири болгон анда. Бирок Белинский ошону ачат да дейт. Дегендеги жаш Пушкинде Байрондун таасири бар дейт. Бирок азыркы Пушкин ошо Байрондун деңгээлиндеги чоң чоку деп ачат да.
Анан бүт ушу ачып берген. Белинский ачып. Ачкандан кийин анан Пушкинди караса чын эле чок экен деп. Анда эле ушундай аналогия Уитменне. Уитмен жана жалбырактарын жазат да. Уитменди эч ким окубай да коет, кабыл албай, окугандын барып түкүрүнүп, даже мынтип айтат да, бул жана чочку конаган батка кандай болушуңду эле бул ушу поэзиябы депчи. Анан ушуну Англияда бир аял байкап атпайбы? Англияда окуп алып таң калган Уитмен өзүнө жазып, ой бул өзү бир чоң шедевр, сиз гений турбайсызбы дейт. Ошол оюн жазса, баягы муну түкүрүнгөндөр кайра окушуп алып, анан кайра ачып, анан Уитмен бүгүн ошол неменин Америка поэзиясынын атасы да. Мына ушу сыяктуу мен айтып атканымда мында профессионалдар ачыш керек да. Ошону сынчылар, баягы адабияттын теориясын жакшы билген адамдар ачып, анан ошентип мында алып берсе, анан ал окурмандар үчүн да деп анан жакшы чыгарма дегенде окурман көбүрөөк окуш керек. Себеби табит калыптанат да. Бул адабияттын коом алдындагы милдети бул адамды тарбиялоодо туруп атат да. Мун тарбиялык маанисинде туруп атат. Мисалы, илим менен адабият экөө бир эле ишти жасайт. Илим фактыларды чогултуп ошонун жыйынтыгында бир ойду айтат. Көркөм адабият ошону образдар менен чагылдырып, ушул өзүнүн жашоо, өзүнүн мезгилин, өзүнүн коомун чагылдырат да. Ошондо маселе турат. Ошону кандай чагылдырды? Кандай көркөм каражаттарды колдонду деген маселе бар да. Бул профессионал сынчылар ушуну ошондо ошо көз менен карап анан жана шилеп алып чыгыш керек да. Жакшы. Суроону дагы бир кайталап коеюн. Ар бир чыгарманын көтөргөн жүгү болот. Анан мезгил тараза болот да, ар бир чыгармага эле. Мыкты романдар бар, Кыргызда мыкты чыгармалар бар, мыкты акындар, мыкты жазуучулар бар. Анан келечегин кандай көрүп атасыз? Мындай да, генерал болууну самалаган солдатпы дейт. Анысы кандай? Мен Лев Николаевич Толстойдун бир сөзүн азыр эстеп отурам. Лев Николаевич Толстой кичүү небересин чакырып, келечекте эмне болгун келет, ким болгун келет, кыялың эмне десе, ал небереси сыймык менен жооп берип атат дейт. Мен систей болуп жазуучу болом, орус элине белгилүү, дүйнөгө белгилүү жазуучу болом десе, анда Лев Николаевич небересин башкача, сен колуңан эчтеке келбейт, сен келечегиң жок экен. Мен сендей кезимде Кудай болууну кыялданчымын деп. Мен Кудай болууну кыялданчымын деп. Анысы кандай эми баягы кыялдар укмуш эле чындыгында. Бирок ошол кыял тандоодо, ошол кыялды аткарууда чын эле кыргыз адабиятына, кыргыз прозасына биз жаңылык киргизип, окурмандардын талабын тартып, биздин ушу мойнубузда жүктү баягы бара-бара элдин баягы жакшы сөзүн угуп актасак деген кыялдар да. Анан кийинки чыгармалар эми барган сайын мен эми чындыгында биринчи китебимен азыр окусам уяла берем да, чындыгында. Анда прозам да бар, биринчи кезде поэзиям да бар. Бир уялып, муну эмне кантип чыгардым экен деп чындыгында уяла берем, кээ бир эмелерин окуп алып. Жакпайчы. Бара-бара өзүңө өзүң сынчы, өзүңө өзүң корректор, өзүңө өзүң редактор боло баштайт экенсиң. Кыргыз адабиятына, дүйнөлүк адабиятка эми биз баягы болбоду биз тиги майда жазуу, может жанрды тандоо, кыска жазуу, дүйнөлүк адабият ушуга тагып келатат да. 400 бет романды чанда киши окуйт, бирок кыска түрмөк менен, жанр менен берүүнү азырда биз колго алып баратабыз, ушу акырындык менен. Кыска бир аңгеме менен, бир повесттикиндей ойду берүүнү ушу баягы окурмандарга тартуулап атабыз. Бирок ошондо дагы эми чындыгында эми ушу кыргыз адабиятынын дүйнөлүк алкакка, ушу муундарды дүйнөлүк алкактарга уруштуруу, кийинки келечек муунга деген бизде тарбиялык, нравалык касиетибизди ушу китеп аркылуу берсек деген бир чоң кыялдар бар. Эми мунун үчүн дүйнөлүк адабиятты окуш керек, иштеш керек, күн түн дебей отуруш керек дегендей. Ошонун үстүндө акырындык менен иштеп атабыз. Эми акырындык менен баары болор. Эми биздин чыгармаларда кийин мезгил кезип, биз жокто дагы мындай чыгармалар болуптур деп биздин чыгармаларды дагы чоң талкууга түшөт болуш керек. Жакшы, Гарба, мынакей эки агайын деле кошулат болуш керек. Бул кара сөз жазыш үчүн өтө эмгекчил, талбаган адам гана
жазалат мындай романдарды, чоң китептерди. Аны эми ырды ар кандай жерде Карбалас байке жолдо барат деле жазышат да, мисалы бир ара чолодо жазып коесуң ырды. Анан ушул эмгекчилдик, изденүүчүлүк, мына кесибиңиз да бөлөк болсо дагычы, кайдан келди мындай сапаттар? Эми мындай болду деп айткым келип турат да. Мөөрдөн, мөөр Кудайдан, деңгел дээрден да. Эми биздин баягы тарбиялык баягы Советтер Союзунун шкаласында чоңойдук. Биздин ата тектер баягы эми тарбия менен чоңойтту да эми. Кыргыздын наркулугу менен, ошол улуулук менен бул эме кылдык да, чоңойдук. Ошондо эле эмгек ошонун ичинде жатат болуш керек деп билем. Баягы эл үчүн жанагы ар бир сыйлык, ар бир берилген бир көкүрөгүбүзгө урулган значок, ар бир ошонун артында бир эмгектин үзүрү бар. Бирок ошол ар бир сыйлыктын артында бир жоопкерчилик жатат да. Мен ушу сыйлык алганда кээде кабатыр болом. Дагы бир жоопкерчилик менин башыма үйүлдү депчи. Ошол барып бир эмгекти жаратат да чындыгында. Бир китепти жазыш үчүн бир 30-40 жолу көчүрүп жазганга туура келип калып атат. Корректировкалап атабыз, редакциялап атабыз. Кайра ушуну бир 50-60 жыл окуй берип, кайра өзүң тажап каласың. Өзүң жазганда десең окугуң келбей, мен келинчегиме каратып, же бир балдарыма каратып, карагылачы, мен уже тажап баратам деп. Анан баягы кыргыз адабиятындагы кийинки муунду, өзүбүздүн дагы муунду эми Ренессанс доорун кайра жаратуу кыйын, бирок ошого да бир далбас уруп, бир генерал болуудай болгон солдат болуп, баягы улам аракетибизди уруп баратабыз. Биз эми баягы адабий алыптарга, адабий циклга биз чабак эле бойдон болушубуз керек. Бирок эмгегибиз менен биз дагы кийин ошол даражага жетет болушубуз керек деген бир кыялдарыбыз бар. Жакшы. Мынакей сиздин китебиңиз жакшы өтүп, окурмандар көп болуп атат деп атпайбы? Бүгүн азыр бизде түз эфирдебиз, анан Кыргызстандын 7 обулусу, 7-нин бири Кыдыр дейт, көрүп отурушат. Окурмандарга эмне каалайсыз мынакей? Сиздин ар бир жерде окурманыңыз, баарыбыздын окурмандарыбыз бар. Эмне каалайсыз? Рахмат. Эми мына окурмандар дагы ушу табитине жараша мен мектеп окуучуларына кээде баягы сабак берип, лекция окуп калганда дайыма айтам, табитиңерге жараша окугула деп. Себеп дегенде адабий китеп, адабий жанр ушу турбай деп күчтүү татаал китептерди окуп алышат да, ага даяр боло электе. Жаратылышка кызыксаңар, жаратылыш менен, жылаанга кызыксаңар, жылаанга, атка кызыксаңар, ат менен, же болбосо бүркүткө кызыксаңар, бүркүт жөнүндө окугула. Ошондо табит, окурмандардын табити өсө баштайт да, бир татаал жанрды окуп албай. Анан ошентип окурмандардын табити эми ар кандай баягы бир китепти, бир 400 парак китепти бир эфирге сыйымдуулугунда айтып өтүрүш кыйын. Эми мындай китепти окугана билиш керек. Эми келиңиздер ушундай романдарды, ушундай повесттерди, кийинки баягы азыркы жанр менен жазылып аткандарды окуй гана билишибиз керек деген айтмакмын. Ушул жерде бир эко сөз. 30 секунд, 1 мүнөт убактыбыз калды. Мынагы окурмандарга жаккан деген сөздөр көбүрөөк сүйлөнгөндөн оюма келип атат да. Вообще негизи биз авторлор көп учурда окурманды ээрчип калат да. Бул туура эмес да өзү негизи. Окурман тескерисинче автор дейт. Автор дейт керек. Мына ошондуктан окурман азыр түшүнбөсө эртең түшүнөт. Ал деңгээл, коом деңгээлине жараша, талабына жараша ошондой боло берет. Рахмат. Ар бир автор өзү адабиятка бир салым менен кириш керек да, коомду өзгөртө турган бир күч менен кириш керек болот. Анан мына ушул маселелерде албетте жанагы биз авторлор көбүнчө ээрчип анан ошо эл окуган китеп жазып калсак, анда биз өзүбүз түшүп калабыз. Рахмат. Бар болуңуздар, бар болуңуздар. Улам кийинки китеп мындан да жакшы болот го деген ой тилектемин. Сиздерге чыгармачылык ийгилик каалайлы. Анан биздин колубуздагы жазуучу Гарба Орозматовдун Күдүк деген китебин окурмандары көп болсун. Мезгил сынынан өткөн мыкты китептерден болот деп ишенебиз. Бүгүнкү көрсөтүүбүзгө Кыргыз Республикасынын эл акыны Карбалас Бакиров, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, философия илимдеринин доктору белгилүү акын Баяз Туралыгабыз жана Күдүк романынын автору Гарба Орозматов катышты.
бар болуңуздар, биз менен кала бериңиздер. Рахмат.